Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү мунай базасын сатып, ордуна жаңы оорукана куруп берди. Жалал Абад облусунун Сузак районунда жаңы төрөт үйү ачылды. 3 кабаттан туруп 150 адамга ылайыкталган ооруканага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин апасы Алима Ташиеванын ысымы берилди. Төрөт үйүнүн ачылыш аземине президент Садыр Жапаров өзү катышты. Мекеменин курулушуна 570 миллион сом жумшалган. Анын айтымында имараттын курулушу үчүн каражатты Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү бөлүп берген. Ачык айтып коюшубуз керек, бул иште колу ачык, жоомарт мекендештерибиздин дагы үлүшү бар. Мен ушул жерден баса белгилеп айта кетпесем болбос. Урматтуу кыргызстандыктар, мурда биздин чиновниктер дейбизби, бизнесмендер дейбизби, айтор Кыргызстандан тапкан акчаларын чет жакка чыгарып кетишип, ошол жакта бизнес ачып, завод фабрикаларды салып, ошол жактарга заңгыраган имараттарды куруп, бүгүн дагы ошол бизнестерин көзөмөлдөп Кыргызстанга келе албай жүргөндөрдү баарыбыз билебиз. Мына ошолор сыяктуу болбостон, Ташиевдердин үй бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, анын акчасына мына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат. Бул деген сөз элде болсун, элде болсо бизде болот деген сөз. Мындай кадам башкаларга чоң үлгү болуш керек. Мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүшүнө кол сунган Ташиевдердей атуулдарыбызга ар дайым ыраазычылык билдирем, бар болуңуздар. Президенттин айтымында жаңы медициналык мекеменин зарылдыгы курч болчу. Сузактагы мурунку төрөт бөлүмүндө болгону 65 керебет бар эле. Дарыгерлер менен жабдуулардын жетишсиздиги да чоң көйгөй жаратып келген. 280 миңден ашуун киши жашаган бул аймакка албетте бул жабдуулар жетишсиз болуп келген. Мамлекет башчысы өткөн жылы республикалык бюджеттин эсебинен облуста бир нече медициналык объектилер курулуп, пайдаланууга берилгенин эске салды. Алардын ичинде 100 керебетке ылайыкташкан облустук оорукана жана 96 керебет кургак учукка каршы күрөшүү борбору бар. Республикалык бюджеттин каржылоосу менен облустук клиникалык ооруканасынын 100 орундуу имараты, кургак учукка каршы күрөшүү борборунун 96 орундуу имараты курулуп пайдаланууга берилген. Базар Коргондо, Алабукада аймактык оорукананын түзүмдүк бөлүмдөрү, Жалал Абад шаарында 100 орундуу балдар ооруканасы жаңыдан курулду. Аксыда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты салынса, Сузакта жалпы дарыгерлер практикалык борборунун төрөт бөлүмү, Чаткалда хирургия бөлүмү капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Токтогулда болсо, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде компьютердик томография, облустук клиникалык оорукананын урология бөлүмүнө бөйрөктөгү ташты операциясы талкалоочу медициналык жабдыктар коюлган. Облус аймагында фельдшердик, акушердик 10 пункт курулуп, мамлекеттик 8 дарыкана ачылган. Мындан тышкары Жапаров өлкөдө орган алмаштыруу операциялары жүрүп жатканын кошумчалады. Анын маалыматында акыркы убакта 70тен ашуун бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жүргүзүлгөн. Жалпы республика боюнча медицина тармагында жаңылык жана муктаждык катары чечилип жаткан маселе бул органдарды алмаштыруу боюнча акысыз операцияларды өзүбүздүн ооруканаларда өзүбүздүн дарыгерлер тарабынан жасалышы болууда. Бул багытка биз бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Мындай олуттуу операциялар бизде дагы акырыңдап башталды. Бул жаатта дарыгерлерибиздин медицинасы күчтүү, өнүккөн ар кайсы өлкөлөрдө окуттук жана окутуулар азыр дагы жүрүп жатат. Сапар учурунда президент имаратты кыдырып, кызматкерлер менен бааралашып, медициналык мекемеге 2 тез жардам унасын тапшырды.